Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрөрмандар. Сиздер менен кезектеги Таамай подкастыбызда жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү подкасттын темасын ошол үй бүлө бекем, мамлекет бекем деп койдук да. Себеп дегенде ошол качан үй бүлө бекем боло турган болсо, анда мамлекет бекем болот экен да. Эми ошол үй бүлөнүн бекемдигин ким кармайт? Бул жерде ошол ата-энелер жөнүндө кеп кылабыз. Бизден экрандан алыстабаңыздар. Бизде бүгүнкү подкастыбыздагы негизги меймандар кыргыз элине айрыкча билим берүү системасында аттын кашкасындай таанымал болгон агайыбыз Гапыр Мадаменов, Баткен облусундагы ошол Элек районундагы номер 3 мектеп гимназиясынын негиздөөчүсү агайыбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, андан сырткары 3 даражадагы Манас орденинин ээси, Чыңгыз Айтматов атындагы медалдын ээси агайыбыз, педагогикалык илимдеринин кандидаты. Агай, куш келипсиз. Рахмат. Анан биздин конокто ошол Тынчтык Кенжебеков агайыбыз, Эврика Плюс билим берүү комплексинин негиздөөчүсү. Ал долбоордун аркагында Алипе Про, Эврика борбору, Ишмер мугалим, Таамай долбоорлорун ишке ашырган, Кыргыз Республикасындагы алдыңкы долбоорлорду ишке ашырган десек болот. Жүрөгү менен берилген мугалим катары жана меценат катары тааныйт экенбиз. Агай, куш келиптирсиз. Эми студиябызда сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Себеп дегенде ошол жерде бүгүнкү биздин маектешибизде абдан бир актуалдуу, бир сонун темаларды козгоп, жакшы бир жыйынтыктуу бир маек болот деген ишеничтебиз. Эми Гапыр агай эл көп эле кызыктар болуп, сиздин өзүңүз жөнүндө маалыматтарды көп эле угуп жүрүшөт. Ошентсе да ошол биздин подкастта өзүңүз жөнүндө бир кыскача маалымат берип кетсеңиз, ошол негизги жашоодо баягы бала кезде мындай го, бир башкача бир максаттар болчу эле да. Ошол бала кездеги максатыңызды, анан кийин баягы кесипке болгондон кийин максаттарыңыздагы өзгөрүүлөр жөнүндө, анан ошол максаттарыңыз бир канчалык деңгээлде аткарылып жатат, ушул жөнүндө бир бизге маек коюп берсеңиз агай. Жакшы, рахмат. Алгач ушу подкастка чакырып, ошо билим, тарбия маселелери боюнча ой бөлүшүү үчүн чакырганыңыздарга рахмат. Казбек, тынчтык сиздерге. Бул мен ойлойм, мына алардын баардыгы жалпы ошо Кыргызстандагы билим тарбиянын сапатыга, анан кийин ата-эне, үй бүлө, мугалим, жетекчилик баардыгын биригип бир мындай консолидация дейт, бир багытта аракеттенүүсүгө жакшы бул өбөлгө болот да. Ушул багытта мына Тынчтык мырза, Алипе Про дагы бир топ башка бир өздөрүнүн проекттери менен жүздөгөн мугалимдерди ушул агартырып, кесипкөйлүгүн арттырып, жакшы бир иштерди алып барып атат. Бүгүн Тынчтыктын катышып бул жерде болгону дагы бир жакшы. Анан өзүңүздү деле биз мына нарында болсоңуз деле ушул коллежде иштеп, педагогикада билим берүүдө өз көз карашы бар, анан унчукпай иштеп жакшы бир ийгиликтерди жараткан кыргызыбыздын сыймыктуу педагогторунун бири деп билебиз. Рахмат сиздерге. Эми жанагы сурооңузга балалыгым, мен көбүнчө менден интервью алышса, Апыргай, максатыңызга жеттиңизби, ушу педагог болом деп ниет кылган болсоңуз керек деп баштайт да баардыгы. Анан телевидение, ЛТР, подкасттардан айтам. Кудайга шүгүр, эми азыркы иштерибизге шүгүр, бирок мен биринчиден бир жөнөкөй Сүлүктүдө кенчи шахт управленияда иштеген кенчинин шахтердун баласымын. Көпчүлүгү азыр мана жүргөн, азыркы баш көрүнгөн
Ушу силер куракты, силерден бир аз 10-15 жаш чоң педагогторубузду, таанымалдарды байкасак, көпчүлүгү жакшы баягы тенелери, интеллигенттердин балдары да. Бул таасири болот. Жөнөкөй колхозчу айылда жашаган жумушчунун балдары дагы кругозор, билимдин деңгээли айырмасы болот экен. Ошо анан анын үстүнө өзүм деле өмүр ишмердүүлүк жолумду ошо сүлүктүү шахта управленияда жумушчу болуп өзүм да баштагам. Кайсы бир даражада ошону менен сыймыктанам. Анткени ошо жумушчунун чөкүч кайлоо кармап, көмүрдү чабып, тер төгүп, капкара жердин астыда, жердин үстүндө иштегенде жашоодун баркын билесиң, адамдын баркын билесиң, анан элдин духун сезесиң да. Мүмкүн мындай кээ бир учурларда эң жакшы кызматта иштеп жаткан адамдарыбыздын дагы арасында байкап көрсөңүз, иштеп келгендерди ошо жөнөкөй жумушчунун балдары, анан ошондой кызмат жумушта иштегендер элди туюм менен сезет да, анан дайым ошолордун кызыкчылыгы, мүдөөсүнү эске алат экен да. Ушул ал эми ошого барбагандар, алар калкып эле мындай бийиктиктен карап калат да. Ал деле жакшы, бийиктиктен караганда эле көп нерсе көрүнөт, бирок элдин ичинде болуп чыккан бул дагы бир башкача таасир берет экен. Ошол анан балалыктагы мени сурадыңыз. Балалыктан менин максатым, мен табигатты, атты, мына баардык эмелериме ошо арча, суу, тоодо койдурам. Мен ушу атты, жылкыны өтө жакшы көргөн адаммын, тоодо эркиндикти. Менин максатым мындай ошо тоодо жүрүш. Анан союздун мезгилинде койчудан башка эч кимге уруксат бербейт эле ат кармаганга. Анан 11-классты бирок жакшы окуганбыз. Мен бир досум Кахармалаевич Ибрагимов дегенде, кийин Украинада бүттү окушту, Киевде, кийин Японияда окуду, президентский администрацияда. 2 класс эле кошсо эле экөөбүз жарыштыра берет эле. Анан ол күчтүү, экөөбүз эметтсак, баа берип, Мүйдүн деген агайыбыз суроо берет. Абдыкаар, сен ким болосуң десе, инженер точный приборостроения болом, иштеймин, ойлоп табам дейт эле. 11-классты бүтөр алдым. Сен ким болосуң десе, мен айтып элем, мен койчу болом десем, 2 класска деп күлүп жиберген. Шуну көп айтам. Анан кийин агай педагогикалык акылмандык кылып, эмне кылып күлөсүңөр, эмнеге күлбөгүлө капырга. Мүмкүн бул ошо табигатты, малды жакшы көрөт деп мени поддержка кылып койгон. Бирок анан 11-ди бүтүп койчулукка барайын десе, бирок бир жагы бар эле да, илгери койчулукка мындай штраф кылган адамдарды жөнөтөт эле да. Малчылык нарында билесиңер, бизде деле ошо көбүнчө ошо кемчилик кылса, айласыздан койчулукка барат эле. Ушул өзү туура эмес. Ошол өзү ошол кесипти, ошол улуу кесипти, өнөрдү мындай наказание катары, жазалоо катары көрсөтүп койгон. Ошого жөнөйүн десем, анан атам мен аябай ден соолугум кичине эме болуп, арык болуп, араң болгон окшойм. Анан кой, сен араң жүрөсүң, сен койчу болбой эле тур, суукка, тоого чыдабайсың деп. Анан ошо педагогикалык окуу жайга катышып, кирип, 1-жыл өткөн эмесмин, Националдык университетке келип кулап калганмын. Анан кийинки жылы кирип, анан бүткөнбүз. Мен сырттан заочный окуганмын да. Ошонун анын арасында армияга кызматты өтүп келдик. Ушундай кыскача. Сонун агай, абдан жакшы. Жанагы койчулук ушундай наказание, мындай жазалоо катары жиберчи деп атпайсызбы? Жанагы билим берүү системасында деле билесиздер, баягы путуу деп анан путууга жалаң мектепте начар окугандар, путуушниктер деп атып анан билим берүү системасында эң бир маанилүү окуу жайдын да кадыр баркын түшүрүп койгон да. Өнөрдүн баркын кетирип койгон. Чоң өнөрдүн баркын. Рахмат агай, абдан сонун чындыгында баягы сиздин баскан изиңиз менен басып, ошол сиздин тажрыйбаңыз менен
ошол кетсек деген мугалимдер аябай эле көп болуп атат. Анан ошондой жүрөгү менен мугалим болгон адамдардын бири бул жерде Тынчтык мырза отурат. Тынчтык мырза ошол өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, азыр мисалы интернет айдыңында болобу, кыргыз коомчулугунда айрыкча болобу, алдыга умтулганга мындай бир жөндөмдүү мугалимдердин көпчүлүгү ошо сиз баштаган долбоорлордун мындай күйөрманы болуп, ошол сиз баштаган долбоорлор аркылуу ошол көп нерсеге аракет кылып, ошол өзүнүн карьерасын түзүп атышат да. Анан ошондой чоң бир резонанс жараткан Тынчтык мырза каяктан кулуну болду экен, кайсы мектеп, кандай балалыгы жөнүндө бир аз ошо өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз. Рахмат агай. Гапыр агай айтты го, мен ошо мен өзү негизи мен койчунун баласымын да. Анан бирок мен тескерисинче чоң атам мыкты чабан болгон. Ошо райондун алды болуп мындай атага чыккан атам дагы. Анан атам таң калып, сен каяктан чыккан эмесиң? Мен малдарды делем эле түшүнбөйт элем да. Бул тигил торпок, мунун баласы деген мурдатан эле бул ага шыгым жок окшойт. Рахмат агай. Сизде болгон эки чоң агайдын ортосунда отургандан аябай кубанычтамын. Мен Кочкор районунун Туз айылында окуп бүткөм. Ошол жакта негизи азыр иш кылып аткан ишибиз эки багытта иш алып барып атабыз да. Бул ушул балдардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу, бул Эврика окуу борбору, анан мугалимдердин баягы ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча Алиппе Про аянтчасы. Экөөнү тең эле кайдан алдың, эмнеге ушул ишти кылып атасың дегенде сиздин сурооңузга баягы жооп болуп кетет да. Ушул биртке өзүмдүн ушул тарыхымда болгон маселелерден анан ушул иш келип чыкты да. Мисалы мектепте окуп жүргөндө ар кандай болот экен, мектепте окууну таштап коесуң. Мен эле эмес, көп эле балдар таштап коет. Азыр дагы бар. Жөн эле мындай ушунун керек экенин түшүнө албай калат экенсиң да, анан башка нерсеге кызыгып кеткен, жанагындай переходный возраст деп коет го, ошондой болот экен. Ошентип таштап койдук, анан көп балдар болуп анан жүрүп бир классташтарыбыздын аркасында артта отурган окуучулар бар го агай. Ошолордун катарына бир түшүп калдык. Жакшы окуп келип, анан ошол жерден түрдүү нерселер болду, бирок 3 адам ушунда чоң таасир этти. Бул биринчи мектепте Мыскал деген эжейим бар. Мыскал эжей менден ушул бир эмени көрө билди да. Баардыгы мындай, сен начар окуйсуң деп атса, Мыскал эжей келип, жок сенден бир нерсе чыгат деп, бир түпкүрүндө бир нерсени көрдү окшойт да. Анан бул олимпиадага, тиги олимпиадага барып, анан чын эле результаттар боло баштады. Анан баягы мурда линейкага жалаң начар окуган окуучу катары чыксаң, эми жакшы окуган окуучу катары чыгып, ошол жерде ошол Мыскал эже, өзүмдүн апам, анан байкем баягы эмне бериптир деп кийин анализ кылсам, ишеним эле бериптир. Бир укмуш, метод ыкма деле берген жери жок, ишеним берди, колуңан келет деген. Гапыр агайдын ушул жерден айтканы бар да, начар окуган окуучуларды сен укмуш метод менен тим эле кыйнап окутканың деле өтпөйт, андан көрө ага ишеним бер. Сен бирок волейбол жакшы ойнойсуң. Сен бирок боюң узун да деп ишеним берип алгандан кийин анан билим өтөт деп агай айткан жок. Ошону ушул Мыскал эже мен эжейим кылган экен да. Мектеп ушинтип баягы мен чалынып баратканда түстөп кетти да. Ошондо түшүнүп калдым, ишеним бул негизги нерсе экен. Кийин деле окуп атабыз, гумандын педагогиканын бирден бир негизги бөлүктөрү экен да. Ошондон анан Эврика окуу борборун ачып иштетип келе жатабыз. Ушул биринчи ишеним беребиз, анан методдорду колдонобуз да. Экинчи кийин ушу мектепте иштеп калдык. Мектепте мугалим болуп иштеп жатканда анан дагы бир-эки маселелерди көрдүк. Ошол методикалык базасын чыңдоо багытында мугалимдердин, анан негизги көйгөйдү мугалимдердин психоэмоционалдык абалын көрдүм. Чарчаңкы абал, анан урушуп кетейин деген абал. Анан ошолорго бир мугалимдерге бир аянтча болсун деп, өнүгүү аянтчасы болсун деп, Алиппе Про деп иштеп чыгып, иштеп келатабыз. Сонун эми Тынчтык мырза жана биз айткан нерседен, орундон
Адамдар отурган орундун немесин баркы жөнүндө айтты да, мисалы алдыга жакшы окугандарды отургузуп, артка кичине начараак окугандарды отургузуп, жерде ушул ар бир ушул нерсенин бар адамдардын психологиясына таасир бере берген болуш керек да. Жана адамдардын бир ишенимин артка отуруп калса бир кызыктай болуп, мындай начар окуган. Мен Мырзабек деген агайым бар, устатым. Анан ошол киши көп айтчу эле. Жыйналышка барганда алдын отуруп алгыла деп элечи. Мындай бирөөлөр урушса аркаңды карабайсың. Эч ким алдыны карап тура бересиң, алдын баары сени элдин баары аркаңан карап калат депчи. Аркасында турсаң элдин баары бурулуп сени карашат депчи. Анда элдин баары көрөт. Ошон үчүн алдында туруп алат да башкача. Анан ошол орундун баркыда карасаңыздар, мындай бир ар бир нерсенин ушундай кичинекей бир маани берилбеген нерсе болгону менен билим берүү системасында ушундай нерсеге аябай мындай бир маани берилип, анан адамдар ошол нерседен мындай бир кээ бир нерседен коркуп, фобия болуп, кээ бир нерседен мындай маани берилбечү нерселерге маани берилген учурлар көп болгон экен да. Анан мен сиз айтып аткан нерседе жаңы эле Капырагай эфир башталып айтты. Мамиле деди. Ошол мамиле экен да, ушунун баары келди караңыз. Билим берүүдө бир нерсени өзгөртүш үчүн өзү мамилени өзгөртүш керек. Ушул маселедечи магай сиздин негиздеген алгачкы гимназияңыз жөнүндө ошол менин оюмча ушул сиздин көп идеяларыңыз, ушу баштаган иш тажрыйбаларыңыз, элге мындай бир жайылтып аткан идеяларыңыздын баардыгы дээрлик көпчүлүгү ошол гимназиядан чыкса керек. Анан баягы биздин маалыматыбыз боюнча ошол гимназиядагы бүтүрүүчүлөр аябагында чоң ийгиликтерди жаратып, абдан сонун нерселерди жасап, жанагы айтканыңыз боюнча ошол 85 окуучу ошол медициналык академияда окуп атат депчи. Бул эми абдан сонун көрсөткүч да. Бюджеттен окуп атат деп. Анан ушул гимназия жөнүндө айтып берсеңиз, ошол жерде окуучулардын кандай бир ийгилигине түрткү бердиңиздер, анан ошол жерде жанагы ата-энелер жөнүндө да бир аз айта кетсеңиз, ошолордун ролу кандай болду ошол билим берүү системасына? Жакшы, рахмат. Эми гимназияны Кыргызстан Руслан Акунга рахмат. Ошо режиссер Агай фильмини тартып, мына ошол аркылуу дагы бир эле биздин эмес, Агай мугалим Атмайдын баркыны, имиджини, кыйынчылыгыны, түйшүгүнү, мындай ошо 30 жыл ичидеги билим берүүдөгү абалды көрсөтүп койду да. Эгер жакшы байкаган адамга ал жерде Кыргызстандагы билим берүүдөгү 30 жылдын ичинде бүгүнкү күндөгү деле 37 проблема катмар болуп көрүнүп турат. Ал өзү талдоого ала турган нерсе. Мына мен бир 5-6 айтып кетейин, гимназияга өтөм. Ал жерде билим берүүбүздөгү аксаган жактар. Илгеркидей азыр балдарды окута албай калдык, заман жаңырып кетти деген жер, бул бүгүнкү күндөгү үн жаңырып турат да. Бул классикалык. Бир, экинчиси бая кээ бир директорлордун мындай иштин кызыкчылыгы эмес, келген текшерүүчүлөрдүн ал жерде бар, ошол жердагы ошолордун көңүлүнү табыш, ачык сабакты көкөлөтүш. Ал жерде айтып атат, мен ачык сабак деген спектакльды койбоймун деп. Уже 3-чү кетип калды. 4-чү мугалимдердин деле стереотип менен иштей үйрөнүп калган. Баягы Агай кирип, келе башкача иштейли, жаңылык киргизели. Мына азыр деле жаңылык киргизип, мына министрлигибиз жаңылык киргизип атат. 12 жылдык Сингапур башка дүйнөлүк процесс экен эле. Жаңылыкты киргизели, өзгөртөлү десе, стереотип мышления менен, эмне кереги бар?
сага ашыкча эмне башкалардан деп туруп, директор баш болуп, коллективде түшүнбөй, бүт бардыгы ордунан туруп кетип калганда, баягы жалдырап туруп жаңылыкты баштаган адам жок дегенде бир колдоп турган көздү издейт да. Бирөө да калбайт, баары чыгып кетет. Мына ушундайлардан ата-эненин мамилеси. Ташта мектебиңди, малды бак, министр боло белең деген. Баягы сабак өткөн мугалимдин сабагына кирип туруп, мынтип өтсөңүз, сиз азыр теорияны берип атасыз, бирок амалияттык жасатпай атасыз. Билимини пайдаланбай жатат. Мына бүгүн Сингапурда ошону айтып атат. Билимди пайдалансын деген. Ошо фильмде, ошо биздин гимназияда ошону 30 жыл кери киргизген экенбиз. Гипотенуза өтөсүзбү? Айтып атам, агай, ол жерде директор айтат. Катетти өтөсүзбү? Ошону мына терезе жык, комната жык, геометриялык фигуралар өлчөтүңчү. Анан агай өлчөтүп, сыртка чыкса, периметрди өлчөтүп жүрөт. Мына бүгүнгү талап ошо. Ошондой ал жерде 37 эме жатат да. Бар болгону мындай биз мындай сүңгүп кирип, талдоогончо Султан Сулайманды аябай талкуулайбыз. Великолепный эме дегендичи Султан Сулайман, турецкий фильмдичи. Мына ал деле биздин өзгөчө билим берүү тармагынын адамдары бир жакшы талкуулай турган маселе да. Менин эмгек эмес, ал Руслан Акындын эмгеги. Эми жана эме мектебибиз енді аны гимназия дегенден дагы эксперименталдык лаборатория деп атаган. Ол 91 ошо сайыз бузулардан алдын иш жүзүндө баштап, анан ошо ачам деп жүрүп 5 жыл 6 жыл өтүп кеткен да. Бюрократия, жаңылыкка жолдун берилиши кыйындыгы, азыр эми Кудайга шүгүр элибизде аң сезим бир топ өзгөрдү. Билимдин баалуулугу келди. Ата-эне билим үчүн образовательный центрби, мугалим өзү дагы ишмер мугалимби каяка болсо идея билим акчада турат экен дегенге эл ишенди. Ал кезде Союздан жаңы чыкканбыз, андай түшүнүк жок эле. Байкасаңыз кандай мындай түн эмеден токойдон чыгып кетишке туура келген. Ошондон 5-6 жыл жүрүп кинодо бар, аны дагы берген, каттап министерствода эшиктин алдыда жатып ушундай болуп туруп анан гимназия. Бирок гимназияны ошентип балдарды окутуш жөнүндөгү идея гимназиянын ол лабораторияны ачкандан 5-6 жыл илгери мен Сүлүктүдө иштеп жүргөнүмдө баштаганмын, орус тилинде жазып. Азыр да ошо черновиктерим турат. Родительская школа деп туруп эртеле баштаган экенсиз идеялар да. Анан окуучуларды өз алдынча билим алууга үйрөтпөсө, тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Биздин эң чоң катабыз, биз билимди беребиз, математиканы, физиканы, химия, бирок ошо математика, физика, химия, тарыхты алышты үйрөтпөйт экенбиз да. Биздин гимназиядагы мектебибиздеги бир өзгөчөлүгү ошо сабакты киргизгенбиз. Акыл эмгеги, маданияты деген. Жана сиз айткан 85 бала медакадемия, башка ийгиликтердин бир өбөлгөсү ошол болуп калса керек. Анан ошо идеялар топтолуп, анан кийин 91-92 Союз ыдырады, күчтүү мугалимдер кетти, мектептер өтө оор абалга келип калган. Мектебиңди ташта, алып сатар досума жандоочу бол, базарга чык, семичке сат деп калган ата-энелер. Кукуруз жеп калган, арпанан жеп калган учурда, анан алгачкы китебим жазганмын, ошо китебим билимдин баалуулугу. Ошондо элге кайрылып атам, бул күндөр өтүп кетет. Бул күндөр өтүп кетет, билимдин баалуулугу келет. Улутту, элди билим сактайт деп, ал китебим жук, мындай китеп. Бирок ошол азыр дагы бир экземпляр сактап, китептин аты билимдин баалуулугу. Билимдин баалуулугу. Ценности знаний деген. Анан ошону менен акыры Аскар Какеев деген министр болгон, ошо кишиге рахмат. Чыныгы философ, доктор, академик эле. Ошолордун анан Исаак Бекбоев деген азыркы КАО, илгери Кирнип дейт эле, ошонун президенти. Жакшы адамдар бар экен, Казыбек, ким Тынчтык.
ошончо бюрократиялык тоскоолдуктар болуп атса да Кудай өзү ошондой бир жакшы адамдарды мага туш кылып турду да. Ошо кинодогу Вайдыл агай, анан ким Карим Ташбалтаев деген совхоздун эмеси. Ошондой мен айтып атам, жалгыз эмесмин. Ошондой жакшы адамдардын колдоосу менен, Кудайдын колдоосу менен ошо шахта управлениеде иштеген атам алгач ошо мектепти, лабораторияны ачканымда борго пул жок. Доска жок. Бүт мектептерден тележка менен жүрүп, списанный подвалдагы парталарды чогултуп келгенмин. Анан бул жарабайт деп жарымыга суу тийген, эскирген доскаларды алып келип, аралап туруп, кагып доска жасап, анан эми бор, тряпка, бирдекелер пул жок десе, марафон өткөзүп жатсам, атам келип, эшегине минип келип байлап коюп туруп, мынау менин салымым болсун балам деп туруп пенсиясыны салган. Анан ошентип отуруп, ушу топтоп, ошону менен анан ошол ачылып калган. Кыскача ачылыш жагы ошондой. Ачылышы бир кыйын болсо, ачылгандан кийин ол жерде балдарды окутуп калыш кыйын болду. Эмнеге дегенде кечкече окутуш керек, балдар ач калып калат. Анан кружок бар да, тамак жок. Ойлоп, анан баягы Вайдыл агай деген мен кинодогуда 2 гектар жерди алып, мен өмүрү сүлүктүдө эгин экпеген адам өтүктү кийип, кетменди алып, анан буудай эккенбиз. Азыркы жаңылыктар. Буудайды сугарып, түндө жатып, суу талашып, төөлөшүп, бакырышып, анан буудайды комбайнга чуркап жүрүп, оруп, буудайды алып келген, onu тегирменге тартыш керек. Тегирменде очуртта турабыз кезекте. Адамдар бардыгы нанды билсеңер эгер, силер билип калдыңарбы, нанды тегирменге гана тертип калган, ун балбай калган жок. Ан тегирменде очурду, ан Вайдыл агай экөөбүзгө адамдар шылдыңдайт. Биз го балдарыбызга үйгө тегирменге тарттырабыз. Силер эмне кыласыңар? Мектебиңерге, гимназияга буудай тарттырып, 4-5 линга очередти алып алыпсыңар деп туруп, ошону тартып барып, анан балдарга атала кылып, макарон кылып берип, анан кийин балдарды ыстык тамак менен тартканбыз. Кызыктырган, курсак тоюш үчүн эле келген көпчүлүгү. Анан ошо эпизодуну көрсөңүз, балдар пирожканы жеп сүйүнүп турса, мен терезеден карап туруп, анан көзүмө жаш алып айтып атам, Кыргызстан кайсы абалга келип калдык? Мектепке балдар билим алыш үчүн эмес, курсагын тойгузуп, тамак жейиш үчүн келип калдыбы деп толкундап, ушундай бир эпизоддор өткөн да. Бул баягы жакын арада гимназия, лицейлер жабылсын деген чечим чыкканда, эң көп ошол күндөрү мен көзүмдөн жаш кайтадан агып ыйлап отурдум. Кандай сөз бул? Канча кыйынчылык менен ачылган. 160-170 гимназия ошондо. Эми мүмкүн каражатты үнөмдөш керекпи, башка жолду тапса болот эле да. Ооба, акылман гимназия, лицейлер бар, мына Ысык-Көлдө президентибиздики, Дага чалды. Бирок бардык Кыргызстандагы 7 областтагы миңдеген айылдагы балдар бардыгы ол 1-2 акылман лицей гимназияга батпайт да. А бул ар бир айылда ачылган, чоң айыл өкмөтүдө ачылган эле дагы ошонун канчалаган элдин баласы ошонун сапаттуу билим алган эле да. Ошого мен кайрылып министрибизге бардым. Эми жок дебейт, бары капыргай ушундай чечим болуп калыптыр дейт. Жогорку кеңешке бардым. Бул өтө чоң маселе. Эртеби, кечпи буга кайтыш керек. Эртеби, кечпи буга кайтыш керек. Мына азыр Сингапур методу деп атабыз. Башка ана ошо Сингапур методуну, инновацияны апробация кылып площадкадан өткөзө турган мектептер ошолор эле да. Азыр иримдерди токтотулган, түшкече окуйт, түштөн кийин балдар кетет. Бул мындай өтө таң калыштуу бир көрүнүш да. Ошондой. Кыскача ошо эми. Рахмат агай. Эми көбүнчө эле жанагы гимназияңызда иш алып барганда көбүнчө балдар жана турмушка тарбиялоо маселесинде аябай басым жасаган үчүн жанагы ийгиликтер жаралып атат да. Анан ошондой айрыкча ошо бүтүрүүчүлөрдүн жараткан ийгилиги менин оюмча бул мектептеги бир балдардын мектептеги биз жасап аткан иштин эң башкы жемиши ушул деп ойлойм да. Анан жерде мынакей Тынчтык мырза отурат. Өзүнүн жашына 27 десе,
27 жаш үчүн азыркы Тынчтык мырза жасап аткан иштер аябаганда бир чоң ийгиликтер берип башатты да. Анан ушул жерде суроо бергим келип атат да Тынчтык мырзага, ушул жаштык курак. Мектеп жөнүндө айтып кеттиңиз, ошо эми ушул жаштык курагыңыз, ушул сиздин ийгилигиңизге кандай бир өзүнүн салымын кошту? Анан кандайдыр бир көйгөйлөрдү жаратты, ушул жаштык курак жөнүндө бир айтып берсеңиз. Сонун суроо. Эмнеге ушинтип эрте иш баштап атам деген себеби негизи мындай дейт экен да. Кимдин жашоодо бир жанагы вазыйпасы дейт го кыргызча, негизи миссиясы дейт го. Миссиясы болсо, миссиясы бар адамдарга миссиясы жок адамдар кызмат кылат дейт экен да. Анан мен ушул менин миссиям окшойт деп түшүндүм да. Билим берүүдө бир азын-олук бир жардам берели депчи. Анан ошол иш менен али аракет кылып атабыз, ошо окууну бүткөндөн бери эле. Анан кыялыбыз болгон Гапырагайга жолуктук, иштешип атабыз. Студент кезде кыялдан элек агай менен бир сүрөткө түшсөк деп. Сиздей адамдар менен иштешип атабыз, дагы чоң адамдар менен. Анан ошол миссияны ишке ашырыш үчүн эле миссиябыз кандай десе, биздин компаниябызда ушул миссиясы жазылган. Билимдүү, билимин жашоосунда колдонгон, руханий күчтүү муунду калыптандыруу деп. 3 критерийде дыкат изилдеп анан киргизгенбиз. Ал үчүн ошол мугалимдер менен иштейбиз. Окуучулар менен иш алып барабыз. Түрдүү проект долбоорлорду ишке салабыз. Анан жаштыктын өзү боюнча айтсак, ошол адам ушу эмен ушул суроого жооп бериш керек экен да. Эмнеге дегенчи? Эмнеге жаралдым? Эмнеге иштеп атам? Агай деле мисалы мен мугалимдиктин түпкүрүнөн эңсеген эмесим деп атат да. Бирок агай мугалимдикти тандагандай, агай өзүнө суроо берди болуш керек да. Эмнеге мугалимдик? Демек эмнеге экенин жооп берсе, агай жооп бергенде демек ушул себептен деп. Анан кантип өзүнөн келет дейт да. Кантип ошол жактан бир ийгилик жаратыш керек экенчи. Ушул жаштарга биз курактуулар, дос тааныштарга айтат элем. Эмне иш кылып атса да ошону эмнеге экенин түшүнүш керек. Эмне кылып атат? Ошондо ошо миссия жаралат экен да. Жалпылап ошондой агай. Рахмат. Анча-мынча сырларыңызды катып койдуңуз окшойт. Буюрса кийинки көрсөтүүлөрдө чыгып калар дейли. Анан бул жерде негизги маселе мисалы адамдардын жашоосунда жалаң отличниктерди тарбиялоо же болбосо отличниктерди даярдоо эмес болуш керек да. Билим берүү системасынын миссиясычы. Негизги мисалы мектеп бул окумуштууларды камдай турган мекеме же институт катары кабыл албашыбыз керек. Мектеп бул окуучуларды турмушка даярдаш керек да. Анан ушул багытта мисалы эмне себептен Тынчтык мырзага ошол суроону берип атабыз? Себеп дегенде ошол мисалы милдеттерибиз ошо жаш кезде мисалы мектептен алган бир кандайдыр көмдүмдөр жашообузга пайдасы тийдиби? Же жаштыктын мындай бир курч мүнөзү менен мындай алдыга кетип, мындай бир жаш кезде баардык нерсени анализдеп талдабай, бирок ойлонгон нерсебизди алдыга чуркап иш жасай беребиз да. Эки кичинекей бала суунун үстүнөн өтүп баратса, муз жарылып кетти. Мен ушул нерсени көп айтам, баягы бир жерден окудум эле да. Анан муз жарылып кетип, бир кичинекей бала күбүргө түшүп кетет да. Экинчи бала ошол нерсени алып чыгыш үчүн бир кичинекей кайдан жайдан бир таш таап алып, аяғын койгулап, тоосун сууруп чыгып, анан куткаруучулар келип сурап атат дейт, мындай таң калыпчы. Сен ушу кичинекей таш менен ушу килейген музду кантип алып чыктың, кантип жардың деп сурап атса, бир карыя жанында турган экен, ал айтат дейт, мен билем дейт экен да. Себеби мунун жанында жазай албайсың, сен кыла албайсың деп айтып турган эч ким жок эле депчи. Анан көбүнчө ушул бизди мындай бир токтотуп атканда ушул бир нерселер деп коем да. Анан негизи эле агай ошо билим берүү системасында аябай бир көп тажрыйбаңыз бар адам катары, билим берүүнүн ушул алдыңкы педагог катары агай ошо билим берүү системасында кандай бир өзөктүү көйгөйлөр бар.
Анан ошол өзөктүү көйгөйлөрдүн биздин бул негизги темабыз калып бара берсек агай. Эми көйгөйлөр аябай көп да, жалпы жонунан аябай көп. Ошол көйгөйлөр кандай жол менен ата-энелерге байланышат? Ата-энелерге байланышкан кандай көйгөйлөр бар анын ичинде? Анан деги эле сиздин жанагы энелер мектеби ушул идеянын жаралышына эмне түрткү болду эле агай? Рахмат. Жана тынчтык жакшы айтып кетти го, ишенимди бериш керек. Ишеним болсо анан балдар өзү калганын жаратат дегендей. Ошо көйгөйлөрдү дагы чече алабыз деген ишенимди бериш керек. Мугалимдерге дагы, ата-энелерге дагы. Азыр тынчтык окуучуларга бериш керек дегенни ошону мугалимдерге да берип, ата-энелерге да бериш керек. Анан мени педагогикада тажрыйбасы бар агай деп айтып атасыз. Рахмат. Мен ушу калыстык үчүн дайым өзүм ушундай подкаст интервью алганда өзүмдөн башка бир нече педагогдун атын атап кетем. Ушул сапатка үйрөнөлү. Жеке мен дейиштен дегендей да. Туура. Мына сиздер мен сап башыда Бектур Исаков агайды педагогиканын андан кийин этнопедагогиканын эле эмес манас таануунун эле эмес мыкты педагог менен анан ток бейил кыргыз бейилдүү инсандыктын үлгүсү ошол киши. Кыйынсынбаган, озунбаган, мен дебеген. Бекмырза Батыркулов деген, да, Бекмырза Батыркулов деген, билсеңиздер, Бектур Исаков истемеден, Таластандан. Бекмырза Батыркулов Жалал-Абадтан эме Аскар Байсеркеев Искөлдөн. Аны менен бирге эле андан илгери анын устазы Жанкорос Каниметов. Кийин анан доктор болду. Бирок ол мектепте иштеген да, сонун иштеген адам. Менин илимий жетекчим ошо. Анан ошо Аскар Байсеркеев, Жанкорос Каниметовдордой нарында Дүйшөн агай деген Дүйшөн аты Дүйшөн, анан билим берүүдө жетекчи болуп жүрдү, бирок билим берүүгө ушунчалык өзүн арнаган. Анан эми жок болсоңуз деле айтчу элем, бир-эки подкасттарда Казбек ай өзүңүз да ушундай бир ошолордун катарында каламыз. Анан илим чөйрөсүдө жүрсө дагы билимге маани берип, билим берүүгө эме маани бергендер Дүйшөн Шаматов деген агайыбыз бар. Кыялбек Ахматов деген, Мелис Мырзахматов деген, Алмаз Токтомамбетов деген агайларыбыз бар. Буларда дагы ошо билим берүүнү өнүктүрүү боюнча эң жакшы ойлору, идеялары бар. Эми мынау Тынчтык мырзанын бир жакшы баштап жаткан, сиз мүмкүн сиз да бирге баштап атасыңар ишиңер, баягы Таамай деп. Ошондой адамдардын башын бириктирип келип атканыңар мына жакшы болот да. Анан өтүп кеткендердин арасында Исак Бекбоев бар. Эсенбек Мамбетакуновдор, мыналар педагогикага жүрөгүн арнаган адамдар да. Биз кандай гана иш-чара өткөрбөйлү, подкаст өткөзбөйлү, семинар, форум, августтук жыйын өткөрбөйлү, бул адамдар Сайдылканов агай бар. Бул адамдардын атыны атап койгон мындай жөн эле көркөмдүк эмес, бул инсандык парзыбыз деп эсептейм. Ата атаса куту сүйүнөт дейт. Анан азыркы мына мен мыкты мугалим болом дегендер үчүн үлгү болот. Жалаң эле Ари Попка эмес, бул жакта же Снелман эмес,
Мен Ариповканы да окуп чыктым. Финляндияга барып Снелманды да зыярат кылдым. Сонун педагогдор, Аманашвили баарын көрдүм. Сухомлинский, бирок бир жери Казыбек ушуну баса белгилеп айтты. Өсөр эл өзүнү параллель сүйөт. Туура. Дейлман гана эмес, Джон Дьюи гана эмес. Бул жакта өзүбүздүн улуу дидактар бар. Атын атайлы. Антпесе бир чоң проблемага туш келебиз. Анын аты комплекс неполноценности. Кемтик психологиясы. Демек, улуулар, күчтүүлөр бардыгы Батышта бар, Америкада бар, Финляндияда бар, башка жакта бар. Биз бар болгон ошолордон үйрөнүп, ошолордун методикасын өтө чоң уюштуруу иштери менен киргизип атабыз. Андай өзүбүздө онун бардыгы бар. Параллель киргизиш керек. Эми бул сөзүм мүмкүн кимдир бирөөлөргө жакпастыр. Мына ушуну эске алыш керек. Ошондо өздүгүнө таянган улут гана анан кийин өсөт. Реформаторлор көп болгон. Мухаммад пайгамбарыбыз дагы реформатор. Алсак эгер. Улуу Петр дагы реформатор. Вашингтон дагы реформатор, Сингапурдун лидери Ли Куан Ю дагы реформатор, азыркы биздин жетекчиси да реформа кылам деп атат. Бардыгы жакшы, бирок ошол мен бир китебим бар, жетекчиге жеке талап деген. Ошондо мен дүйнөлүк реформалардын, дүйнөлүк лидерлерди үйрөнүп туруп жазганмын да. Мына Макиавеллинин Государ деген китеби бар, кыргызчасы. Бардыгы да бирок мындай түпкү квинтэссенция бир нерсе турат да. Улут өзүнүн өздүгүнө, өзүнүн чыгандарына, өзүнүн акылмандарына, өзүнүн тажрыйбасына таянып туруп, анан дүйнөлүктү алып келип, ошону параллель кошуш керек. Ошондо ийгилик жаралат да. Ыңгайлаштыруу, адаптация. Жаңылык жакшы. Мен мисалы үчүн жаңыл мына санариптештирүү, IT, Сингапур методикасы канча кыйынчылык менен министрлигибиз, министрлерибиз киргизип атат. Мен ошо интервью берип айттым, жаңылыкты колдош керек. Жаңылыкты колдош керек. Андан чочубастан, коркпостон бар болгону айкалыштырыш керек. Ошол эле мен айтайын деген ушундай. Сон. Демек, агай ошол негизги көйгөй катары, биздин ошол өзүбүздүн улуттук баалуулугубуз, азыркы мында акыркы учурда министрлик дагы ошол маселени аябай көп көтөрүп, жана билим берүү стандартын иштеп чыгууда дагы ушул улуттук баалуулуктарга аябагандай токтолду да. Анан бул буга чейин чындыгында аябай чоң көйгөй болуп келген. Себеп дегенде баягы мамлекеттерден алып келген бул жакшы, бирок ошол кыргыз коомчулугуна, кыргыз билим берүү системасына, Кыргызстандын менталитетине мындай бир таасир, мындай бир ылайыкташпаган программалар болгон үчүн мындай бир өзүнүн ийгилиги жакшы болбой келген да. Анан сиз өтө жакшы суроо бердиңиз. Мен мектептердин, окуу жайлардын негизги максаты эле албетте отличник, мындай эме даярдаштан тышкары деген адам кылып тарбиялоо, адам болуп чыксын дегенде бул өтө өзөктүү маселе. Ошого маани бериш керек. Мисалы, ошо бизде биздин эксперименталдык лаборатория мектебибизде экзамен тапшырып келсе, балдар кээ бирлери 2 алат, 1 алат, математикадан, физикадан, химиядан. Анан мугалимдерим айтат да, жекелер айтат, агай бул 2 алды өтпөдү деп. Айтат элем, көзүнү карагылачы. Көзү эгер окуймун деп жалдырап, умтулуп турган болсо, 2 алган эч нерсе эмес. Биринчиден ага ал виноват эмес, ойдо чоң маселе бар, үй бүлө, мектеп, башка маселелер бар. Экинчиден, биз жалаң гана предметтин күчтүүлөрүн эмес, эгер көзү жанып умтулуп турса, биз инсан чыгарышыбыз керек. Ошол үчүн биздин мектепте бир жаңы сабак бар. Сиздин сөзүңүзгө, сурооңузга үндөш болгон үчүн айтып атам. Мына бул жерде жоболору бар. Инсан таануу сабагы, инсан болуу сабагы. Мына чыгышта бир макал бар. Өзбек туугандар көп айтат, бирок түрк элдери де орток болуш керек. Бул аалым болуш оңой, адам болуш кыйын. Бүгүнкү күндүн кредосу болуш керек ушу. Кызматка жетиш оңой, адам болуш кыйын. Аалым болуп илимий даражаларга, сыйлыктарга жетиш деле кыйын. Бирок адам болуш баарыдан кыйын. Академик Лихачевдун бул жөнүндө дагы улуу айткан сөзү бар. Ошо
insan тарбиясы боюнча, жан дүйнө байлыгы боюнча эң чоң адеп ахлактык тарбия боюнча эмгекти жараткан академик Лихачевдун ушулар жөнүндө өтө күчтүү сөзү бар. Орусча айтылат, ошол үчүн мен орус тилде айтып койсом кечиресиңер. Настало такое время в развитии общества, когда нравственность, воспитанность человека стала намного важнее, чем его научно-технические достижения. Карасаңыз, кандай гана сөздөрдү айтканда. Бул мындай сөздөр, мындай баягы алым болуштан адам болуш кыйын деген анан жанагы сөздөр, булар бардыгы актуалдуулугун жоготпойт да. Ошого сиз өтө туура суроо бердиңиз. Мектептер, мына азыр мына китептеримде мен жазганмын мугалимдерге. Эки алгандарды жектебе, окуй албай келгендери жектебе, эң мыкты инсандар ошолордон чыгат. Деп анан жок дегенде аргумент бербесең болбойт да. Кыргызга айныкса мындай бир мындай дүйнөлүктөн айтышың керек да. Казыбек же тынчтык десең, ошолор да деп коет да. Олорго күчтүү аргументти бериш керек. Силер эмени эстеңиздерчи, Исаак Ньютон ал мектепте окуганы кандай болгон? Эдисонду эстегилечи. Мектептен кууп чыккандыгын эстегилечи. Өзүбүздүн дагы кыргыздын тарыхына карасак, мисалы үчүн жөн эле өзүнүн Манаска кайрылайык, чоң жинди деген да ал. Түшүндүңүзбү? Эч кандай рамкага түшкөн эмес. Демек, биздин бир чоң эле мындай кемчилигибиз балдарга бир өңүттөн гана баа берет экенбиз да. Жакшы окуйт, начар окуйт. Адептүү, адепсиз. Бирок ошону Тынчтык мырза жасап аткандай азыркы мына миңдеген адамдарды масштабты кеңейтиш керек. Критерий оценки дейт, баалоонун критерийлерин кеңейтиш керек. Балдарда ар бирини жөндөмүгө карап туруп, ошо күчтүү жөндөмүн өстүрө бер дегендей да. Ошого арнап анан биз ошо Акыл эмгегинин маданияты деген китепти жаздык. Бул балдарга ушу билим алууну өзүнүн жөндөмүгө ылайык өстүрүү, өз алдынча билим алуу ушуга арналган. Ушуга маани берсек, менимче жакшы. Сиз жана кандай проблемалар бар дегениңизге дагы мен кошуп айтып кетип атам да. Мындай бир өңчөй баалап койсок болбойт. Бир өңчөй баалап. Мисалы биздин мектепте, гимназияда бир жылда бир сыйлык катары мындай бизге коңшу Ленинабад, азыр Хаджент шаары бар, ал тарыхый шаар, Александр Македонский келген жер. Ошол жер мындай өтө цивилизациясы бийик шаарлар, бизге жакын жер. Ошол жакка алып барыш, ол уже башка мамлекет. Алып барыш сыйлык катары, алар менен сүйлөшөбүз, дипломатиялык жол менен алып өтөбүз. Эң мыкты отличниктер эмес алгач, эң олимпийцтер эмес, эң хулигандар барат деп кой. Парадокс бу. Мына бу жерде азыр Сингапур айтып атат, парадокстор менен окуткула дейт. Анан баары мага айтат, агай, эмнеге сиз ушинтип айтасыз? Онда отличник олимпийцтердин духу түшүп кетпейби? Жок, алар деле барат. Бирок мен ошону менен ал хулигандар, тентектер, окуй албаган балдардын дагы бир жакшы жагы бар экенин таптырамын. Ол мүмкүн хулиган, бирок бир жабыркаган көчөдөгү ач калган мышыкты бакты. Көпүрөнүн астында жаткан күчүктү бакты. Бир кызды зөөкүрлөр төөлөп атса көчөдө. Рекеттер дейт го. Ал барып өзүнү тобокелге салып мушташып туруп кызды куткарып чыкты. Вот за это ошол үчүн мына хулиган барат. Благородный поступок дейт. Марттык иштери үчүн. Көрсөңүз, бул жылдын башында жарыялап коебуз, майда апарабыз да. Майгача балдар марттыкты издеп жүрөт. Көрүп атасызбы? Адамгерчилик олимпиадасынан биринчи орун алган, химия, физиканын олимпиадасынан биринчи орун алгандан аз эмес, мүмкүн жогору турат деп, ошо агай фильм издеп. Балдар бир мектебибизде бизде марттык иш кылмай, мындай тренд дейт го, азыр тил менен айткан. Сен эмне кылдың? Сен эмне кылдың? Көчөгө чыгып издеп атат. Мына адамгерчиликке тарбиялоо, акырында
ошону көрүп туруп анан ушу китепти жаздым. Адамгерчилик, жакшылык сабактары. Сонун. Азыр комфорт, Кудайга шүгүр, бар нерсе жетет. IT жетет, санарып жетет, ноутбуктарды президентибизге рахмат, министрибизге даярдап мугалимдерге берип, бардыгы жетет көчөдө. Бирок бир чоң дефицит бар, адамгерчилик. Жөн эле эсептешпеген, расчетсуз эле бири-бириге жакшылык кылуу. Жөн эле дегенде мындай күлүп тиктөө, мээрим менен тиктөө, жолдо, көчөдө дарыланам деп муктаж болгон адамдарга унчукпастан жардам берүү, саламдашса без расчет, эртең мага кереги тиет деп туруп эмес, жок адам мынабул жетишпейт. Адамдардын көзүдө бири-бирин дегенде мээрим, сүйүү, урмат жетишпей, ушуга анан ушу китепти жазып чыктым. Шуга багыт берип келдик. Бул жөн эле жазылып калбады. Мына бул жердеги ар бир китеп биздин 27 жылдык эксперименттин натыйжасында Шыбакзарда, Жүзүмзарда отуруп жазылган. Академический кабинетте эмес. Бардыгы да тер жыттанып турат. Кетмен чапкан, анан отуруп жазылган. Эмне сен кошумчалап кетсең Айтабыз. Ага айтып турам, акыл эмгегинин маданияты бул ар бир окуучунун өзгөчө жөндөмдүүлүгүн ошондой дагы да ашырган бир жол депчи. Японияга барып келдик да жакында. Ошол жакта ушул ыкманы японча аталышы бар экен. Терекоя деген. Алар да ошондой деп да. Ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Силер ошону өнүктүрө дейт. Анан коомго чыкканда бири-биринин кемчилик жагын бири-бири жабат дейт. Ай туура маселе да. Бул бизде бар болчу да. Ошону көтөрүп чыгышыбыз керек да. Биз ушу көнүп калган окшойбуз да. Укмуш нерседе силер чет жактан издепчи. Сонун рахмат. Мына ошо агай фильмни көрсөңүздөр, көргөн болсоңуздар, Бекжан деген тентек бала бар. Хулиган, ол эч кайсы мектепке батпай куулганда мен алгам. Өзү гимназия, лицей деген отборный баланы алыш керек. Мен жалаң хулиганды издеп алдым. Парадокс. Акырында фильмдин 11-серияга келсеңиз, Олимпиададан жеңүүчү, коррупция менен күрөшүүчү, жабыртаткан, башкалар кордогон кыздарды коргоочу болуп келип чыгат. Процесс канчалык өзгөрдү. Ошого маани бериш керек. Азыркы учурда баягы көбүнчө билим берүү системасынын натыйжасы, жыйынтыгы десе эле көбүнчө жанагы жакшы окуган балдар, олимпиададан уткан балдар, алтын сертификат ушул нерсеге көбүрөөк басым жасап туруп алып атабыз. Анан чындыгында сиз айткандай ушул көп маселелер келип чыгып атат да. Себеп дегенде коомдо мисалы бир класста 30 бала боло турган болсо, ал класстан ашып кетсе 2 отличник, 3 отличник чыгышы мүмкүн. Калган 27-си 4-5ке, балким 3 аралашкан же 2-си бар окуучулар да. Бирок биздин милдет билим берүү системасында баарын турмушка тарбиялаш да. Анан өткөндө Дүйшөн агай Шаматов агайыбыз Тынчтык мырзанын ишмердүүлүгү компаниясы менен таанышып, анан ушундай бир депчи болгон мектептин баарындай билим берүү системасында бир жакшы, мыкты окуган жагыбыз менен аябай мактанып, жакшы окугандарды чогултуп алып тарбиялап атса, Тынчтык мырзандай жетишпей кыйналып аткандарды алып келип чогултуп алып окутаттырбайбы деп ушундай баа берди да. Анан өзүңүз дагы эмеле Японияга барганыңыз жөнүндө учкай чекесин чыгарып кеттиңиз. Ушул Японияга барганда ушул ата-энелердин, мектептин, коомдун келечек моунду тарбиялоо, багыт берүүсү жөнүндө, өзгөчөлүгү жөнүндө, анан ал жерди көргөндөн кийин бу Кыргызстандын кайсы көйгөйлөрүнөн мындай бир байкадыңыз, кандай көйгөйлөр бар экен? Анан ошол көйгөйлөрдүн да бир өзөктүү, негизги бир приоритет дейбизби? Эң биринчи чече турган, алгачкы чече турган көйгөйлөр кайсы экен? Сонун рахмат агай. Японияга билим сапары менен барып келдик. Анан барып келгенден кийин ошо барганда деле ошол жактан түшүндүк да. Бизде деле ошонун чечимдери бар экен да. Көйгөйлөр. Капыр агай, Сулайман агай, Дүйшөн агай өзүбүздө бар экен да. Болгону биз ошону ишке ашырып элек экенбиз да, Бектур агай. Алар ашырыптыр, ишке ашырыптыр. Мисалы, бала бакчасын, анан башталгыч классты изилдеп келдик. Ошол жакта негизги маселе өзгөчөлүк Кыргызстан менен Японияныкы. Мектепте да, бала бакчадагы биринчи алар ошол жөндөмгө көңүл бурушат экен да.
адам болуу деген жумуш. Мисалы бала бакчада эмоциясын туура чыгара билүү жөндөмүн 5-6 жыл көнүктүрүшөт экен. Сүйүнүп атса сүйүнгөндөй да. Кайгырып атса кайгыргандай. Бирок коомдо эшикте жүргөндө бири-бириңе аны туура тескери таасир, тескери чагылдырбайсың деп. Бизде көчөдө мындайбы? Сен бир проблемаң болуп атса башкалар да билсин деген сыяктуу унутуп аласың го мындай. Просто эмоция жугуштуу экен, акысына кирип калышың мүмкүн экен да. Ушул сыяктуу мисалы бала бакчада 10 жөндөмдү калыптандырат экен. Мектепке даярдоо деп алар ошондой түшүнөт экен да мен. Анан мектепке барганда окуучу барат экен, мисалы өз алдынчалык аябай тарбиялайт экен. Түз олтурган, мисалы мектепте ушул проблема го мугалимдерде. Түз олтургузганга 2 ай убакыт кетет да. Атияка уже даярданат экен. Анан эң негизги өзгөчөлүгү оны тең токтолбой 10 жөндөм бар экен. Анан эң негизги өзгөчөлүгү алар айтып атат. Окуганды, жазганды үйрөткөнгө шашылбайбыз. Дегиле бала бакчада антпайбыз дейт. Биз 10 жөндөмдү эле калыптандырып, бирок окуп жазганды өздөрү үйрөнүп чыгышат. Органикалык түрдө. Анан мектепке ошондо даяр болуп барышат экен. Бала бакчанын бир өзгөчөлүгү ушул. Мектептеги мен көргөн өзгөчөлүк негизги мындай экен да. Жана өзөк дедик го, ошол сыяктуу биздеги Кыргызстандагы уруксат берсеңиз китебиңиз менен түшүндүрүп. Кыргызстан менен Япониянын өзгөчөлүгү азыр мисалы 7-6 жаштагы бала 1-класска барат. Булар ойлонот экен. Бул баланын эң продуктивдүү жылдары кайсыл болот? Бул 2040-2060 жылдары мисалы. Анан бул ошол жылдарды примерно элестетип изилдешет экен. Мамлекеттик. Кандай болот ал? Ага, ошол заманда эмне жөндөм керек, эмне билим керек, ошолорду изилдеп туруп, азыр анан ошону үйрөтүп башташат. Анан ошока жеткенде ал бар экен да. Бизден мен ошол жерден көрүп келдим, бизде азыр эмне актуалдуу болот? IT актуалдуу болот да. IT-ни үйрөтүп жанталаш баарын айтышты кылып салалы дедик. Былтыр ChatGPT чыкты. Далай айтышниктер жумуш жок калды. Биз азыркы актуалдуу нерселер менен алек болуп атабыз да. Бул жөндөм, адамгерчилик, билим, таалим, тарбия бардыксы жаап. Ушул жаатта деле биз ушундай үлгү алсак болчу экен. Келечекке карап, анан билим, тарбия, таалим берип. Анан ушул гапыра айткандай, буларда ушул адамгерчилик, адам катары тарбиялоодо аябай алдыга озуп чыгышыптыр чынында. Маданият, адамгерчилик аябай жакшы нукка бурулуптур. Эмоционалдык көчөдө жүрүп, эмоционалдык чарчоо болуп кеткен. Биздин маданият жаатта ушул маданият десе мындай ойлойт экенбиз да. Манас, боз үй, эскиди бир нерсени эле элестете беребиз го. Адамгерчиликти биз аябай жакшыртышыбыз керек. Ушул мамилени эле. Ушул жаатта дагы чоң маселелер бар экенин көрдүк. Бирок жакшы жагын көрүп келдим Кыргызстандын. Япондор дагы Кыргызстанга келген япондор бизден бир нерсе үйрөнүшөт экен. Алар аябай план менен жүрүп экен да. Бүгүн подкаст саат 10-до десе, кичип калбай мындай деп кыжалаттылык көрүп экен да. Биз болсо Кудай буйрса болот деген кыргыздын кең пейилдүүлүгү мындай оор басырыктуулугу бар го. Ошону үйрөнүшөт экен. Ошону биз силерден үйрөнөлү дейт да. Анткени заман ушундай кымгуут заман, период ВУКа деп коет экен. Ошол жактан азыр ушул 2025-тен баштап уже ушул период башталды дейт. Билимде, мектепте, жашоодо деле мындай кымгуут заман. Эртең эмне болуп кетерин так айта албайсың. 3 жылдыга стратегиялык план түзө албайсың да. Ошого анан булар дагы япондор дагы ушундай жаңы жөндөмдөрдү өздөштүрүп, кыргыздардан ушуну үйрөнсөк болот экен дейт. Анан жалпы эле ушул период ВУКа келечекке кантип даярдайбыз дегенде эки нерсенин бир нерсесин негизги нерсесин айтайын. Орусча гибкость, кыргызча кандай? Ийкемдүү болду. Мисалы булар буга чейин ийкем эмес, план менен, тартип менен жүрчү. Эми ошол жерде, ошол жакта да ушу Терекоя деген бир көз карашты жайылткан эжеги бар экен. Ошол айтып атат да. Таштагыла дейт да. Узун узак пландаганыңарды токтотуп кала дейт. Ийкемдүү болгула деп атат да. Себеби заман, азыркы заман ушундай, так бир нерсе айта албайсың. Экинчи нерсе эмеге даяр болгула дейт. Топ менен иштеп, команда менен иштеп. Бул өтө маанилүү болот дейт да жакын арада. Ушул сыяктуу нерселерди айтып, анан келечекке даярдашат экен.
буюрса негизи Японияда билим берүү ушул Мейдзи деген падыша болгон, ошонун доорунан бери өнүккөн экен да. Жана реформа болгон экен да, мындай айтканда. Ошол жерде биз барып результатын көрдүк да. Бийик имараттарды, адамгерчиликти, адабият, маданиятты. Бирок ушул кантип өзгөрүп баштаган десе, ушул комплекстүү подход болгон экен да. Ата-энелер өзгөргөн, мугалимдер өзгөргөн, частный сектор менен мамлекет бирге кызматташып баштаган. Бүгүн ушул жаңылыкты көрүп келдим. Министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат. Частный сектор биздин негизги өнөктөшүбүз. Колдойлу деп чыкты. Колдойлу деп чыкты. Мына биз ошол жолго түштүк да. Кичине кечирээк болсо да, бирок түштүк деп ойлойм да мен оюмча. Эми бирок ушунун баары өнүгүш үчүн бир маселе бар экен. Түшүнүк өзгөрүш керек. Бул ак, бул кара, бул жакшы, бул жаман, бул болот, бул болбойт. Баланы чапса болобу, болбойбу? Эми бирөө айтат да, кичине болот да, кичине. Эмоционалдык давка кылса болобу, болбойбу, белгисиз. Бирөө айтат болот, бирөө айтат болбойт. Бирок жалпы Кыргызстандын, мисалы Гапыр агай, Сулайман агай, Дүшөн агай окшогон, Бектур агай окшогондордун баарынын ушу билим берүүдө бир өздөрүнүн көз карашын өзгөрткөн да баардык агайлар. Ошону биз коомго жайылтсак деген түшүнүк ой келип атат. Башта берүү. Ошон үчүн ушу Тамай деген долбоорду ишке салып атабыз. Ата-эне мугалимдерге түшүнүк өзгөрсө, жанагы эле да. Эмнеге деген түшүнсөк, анан кантипти керек болсо адам өзү деле үйрөнүп алса болот дейт. Ошол жакшы. Сон жанагы айтып отурганыңыздан абдан сонун нерсени байкадык. Себеп дегенде биздеги билим берүү системасындагы буга чейинки болуп келген эң чоң көйгөйлөрдүн бири адамдарды жекечиликке тарбиялоо. Жекеликке. Мен өзүм ошон үчүн жана олимпиаданын жеңүүчүсү болсоң, сен отличник болсоң, сен өзүңө тың болсоң, ушундай нерсе болгондуктан адамдар өзүнүн гана кызыкчылыгы менен жашаган адамдарды көбүрөөк тарбиялап алганбыз да. Азыркы дүйнөлүк тенденцияда адамдардын жекелиги эмес, коомчулук, эң биринчи коомчулуктун кызыкчылыгы, команда менен иштөө, ушул көндүмдөр, ушул компетенциялар өтө бир маанилүү бир маселелерден туруп атат да. Буларды аябагандай бир жакшы нукка келтирип ала турган болсок, анда сөзсүз түрдө ийгилик жаралат деген нерсе да. Себеп дегенде баланын баарын отличник кыла албашыбызды баарыбыз эле билебиз. Баары эч качан универсалдуу гений боло албайт. Баланын баары отличник болуп баардык сабактан 5 окуй албайт. Болгон маселе ошолор, мисалы мындай элестетебиз да, жанагы патнус бир чоң табакты эле, ошонун ичинде конфети бар, печеньясы бар, жана чачыла деген апаларыбыз көтөрүп келет го. Мен мектепти ушундай элестетем да. Көтөрүп келип, анан элге тартуулаганда ар ким өзүбүзгө жаккан даамдарды алып жейбиз да. Мектепте ошондой болуш керек. Тааныш эмесин алып таамдап көрүп, бул жакшы экен деп ошол нерсени камдап калгандай, ошонун жашоосуна, турмушуна керек болгондойчу. Эми агай жанатан бери көйгөйлөр жөнүндө айтып атабыз. Ошол көйгөйлөрдүн биздин сонун бир чечимдерди сунуштап жүрөбүз да. Анан негизги ошол билим берүү системасында айрыкча ошол ата-энелер менен болгон мамилени жакшыртууда, үй бүлөдөгү мамилелерди жакшыртууда ушул кайсы кадамдарды сунуштайт элеңиз агай? Анан ошол кадамдарды мисалы эми сиздин болгон жазган китептериңизди окуп чыгыш үчүн мындай бир адамдын бир канча өмүрү кетет да. Чындыгында китептериңиз аябай көп жазылган, абдан сонун, маанилүү, маңыздуу. Анан ушундай бир өзүңүз багыт берип койсоңуз, мына мондай сунуш кылдым эле, же болбосо мына могу сунуш кылам, ушул китептен алып окусаңар болот деп, ушул өзүңүз бир багыт берип кетсеңиз агай. Жакшы, рахмат. Эми баягы эмени жакшылык дегенди бир абзац акырга чыгарып коеюн. Анан жана айттым го, мектепте тентек хулиган балдар биринчи сыйлык алып, анан чейрек сайын сыйлык бергенде дагы ошол жактар эске алынат да. Анан бир гана жери баягы жакшылыкты кылган, ушундай система кылдык, түздүк. Жакшылыкты кылган балдар өзү айтыш керек эмес. Мүмкүн болсо, мисалы үчүн ошо бая мен айткан көчөдө жаныбарга же суу сап турган даракка ал жакта суу агып жатат, бирок ошонун түбүгө барбайт да. Барып туруп эме казып туруп суу жеткизип койгону, ушундай
иштерди өзү айтканы анча этибарга алына бербейт. Аны башка бирөө келип айтыш керек. Ошентип жарыялагандан кийин азыр Кыргызда бизде мындай көбүнчө мындай бир аз кемчилик бар, бири-биринин кемчилигин айтыш. Тез эле сындап кирет да, кимди гана болбосун, ал мындай деп туруп. Ошого жооп катары биз ошо Агай фильмини көрсөңүз, акырында мынтип бүтөт. Биз айланадан жакшылыкты издейбиз. Жакшылыкты издейбиз деп бүтөт да. Ошол бизде бул киргизгенбиз. Бирөөдүн жакшылыгын купуя кылса дагы башка бирөө келип айтыш керек деп. Көрсөңүз келип айтылып, ал жазылып атат. Айтылып, бул мындай кылды, тынчтыгында Казыбек мындай кылды. Анан мага бирөө суроо берип атат. Агай, хулиганды жакшылык кылганы үчүн апарганыңыз бул жакшы. Ана келип айтып келген бала бул кандай болот деп. Ал ошо бирөөдүн жакшылыгын көрүп айтканы үчүн барат. Көрүп атасызбы? Бул мындай оюн сыяктуу кетет, бирок бул өтө мындай терең философиялык, психологиялык жагы бар да. Балдарыбызды, адамдарыбызды биз бири-биринин кемчилигини, өн жагын табышка эмес, жакшы жагыны, болгондо да купуя жакшылыгын издеп таап, элге жарыя кылышка өргөтүштүн системасы. Өз эмес, башка бир. Да, өзү бир. Ушуга да өргөнүшкө маани берилген жер бар. Эми жана үй матулат, эне үй бүлөгөй, урматтуулар, билим берүүдө ошо биз билим берүүнүн негизги алып жүрүүчүсү деп мына мугалимдерди окутуп атабыз, курстан өткөзүп атабыз. Бул баардыгы жакшы, бирок ата-эне окубаса билим сапаты түзөлбөйт. Экинчи мотор, экинчи канат олор. Канчалык мугалим ушунчалык семинар курстардан өтүп, бая айткандай техникалык жактан каржыланып алганы менен ол мына берем деп келгенде бала ала турганбы, алам деп келеби же болбосо ол жабыкпы? Мына ал чоң маселе, буга маани беришке зарыл, азыр учур талап кылып атат да. Аны балада билимге кызыгуу, ихлас, керектөөнү калыптандыра турган бул үй бүлө. Ошол үчүн биз мына энелер мектебини 92-93 баштаганбыз, системдүү өтүүнү 96-97. Быйыл эмки жыл 30 жыл болот. Эне мектеби, мына программасы. Бул эне мектебинин эмне үчүн зарыл болгонудан баштап, аны өтүүнүн методикасынан баштап, бала бакчасынан баштап 11 класска чейин ар бир класстын энелер мектебинин программасы. Темасы бар, сааты бар. Муну караңыз, сиз мына педагогсуз. Темасы бар, сааты бар, өз алдынча иш, аткаруучу иши бар. Бул жакта практикалык окуткула дейт го, теорияны бере бербегиле деп жатат азырчы. Мына ушуну карасаңыз, ан акырында адабияттар бар. Бул программа санам буга колдонмо катары ата-энелер сиздер үчүн китеби жазылган. Кийинчерээк анан Алмаз Бейшеналиев караган, мына ал жерде турат. Алмаз Бейшеналиевдин ушунда буйрук чыкты. Мына ал жерде турат. Ошо эменин мына министр Бейшеналиев деп турат. Мадаминов энелер мектеби программасынын негизинде пилоттук 7 областта энелер мектеби, мектепте жана бакчада ачылсын деп. Кийин Иманалиевдин ушунда текши бардык мектепте бакчада ачылсын деп. Кудайга шүгүр бул процесс кетти, бирок бир нерсе аксап атат. Бул кагаз менен мугалимдерди тажатпайлычы, отчет менен. Аларды сценарийин кана, программаң кана эне мектебинин, Кашка Жоргого бийлетпедиң, шар жок, оформление жок, фото отчет жок. Биз 30 жылдан бери өтүп жатабыз, жакшынаты. Бир дагы отчет жок. Отчет кана дегенде отчет балдардын өзгөргөнү. Үй бүлөнүн өзгөргөнү. Мына биз ушинтип отуруп жакшы нерсени да жек көрсөтүп алабыз да. Мугалимге ашыкча жүк, ита өзү отчету көп. Дагы калганыга энем протокол жазды. Мына мен мүмкүнчүлүктөн кайрылып айтам, бул бардыгы туура эмес. Эч кандай протокол жазылбайт. Эч кандай протокол жазылбайт. Анан кийин эч кандай бийлетип, ырдатып ал жерде Кашка Жоргого убакыт кетирбеш керек. Ал жерде негизгиси контент, мазмун. Анан мындай баарлашуу, суроо жооп, анан ошол айылда, ошол көчөдө эң мыкты балдары отлично окуган, мыкты окуган ата-энелерди алып келип тажрыйба айттыруу, тажрыйба бөлүштүрүү.
Анан элери мектеби бул бир айда бир чейректе бир болот. Балдары жакшы окугандардын, хулиган тентек болсо дагы адамгерчилиги мыктылардын кылган иштери жөнүндө айтып бериш. Ошолордун күндөлүгү, дептерлери, эсселери, монитор эмелеринин выставкасын жасап коюш. Слайд менен карасаңыз, биз ата-энелерди кээде күнөөлөйбүз да, зордук, зомбулук, рекет болуп атса ата-эне, алар бала тарбиясы жөнүндө окуган эмес, бардык кесипке окутулат. Мугалим, инженер, дарыгер ата-энеликке окутпайт экен да. Бирок мен бир сунушум, ЗАГСка барам дегендерди ата-энелерге окутуп туруп анан ЗАГС берсин деп. Эми бул азырча кабыл алынбайт, бирок ошондой мамлекеттер бар. Ошо Малайзия, Сингапур, буларда ата-эне болуш үчүн Япония окуйт алат. Окуйт да, эми курстан өтөт. Ошондо ажырашуу, мына тынчтыктын бир цифрасы бар, мен дайым мисал кылып айтамын, шилтеме берип, 40 000 үй бүлө түзүлсө, 1-2 жылда 12 000 ажырашып кетет экен. Ал бардыгы ошо ата-эне болуу, жубай болуу, үй бүлө түзүү маданиятын билбегендик. Бая биз балдар, мына бала окубайт, түн сүйлөбөйт, хулиган, тентек, анын баарын тамыры үй бүлөдө. Ошол үчүн биз билим тарбиянын сапатыны жакшыртайык десек, үй бүлө менен иштөөнү формалдуу түрдө эмес, отчет эмес, кожо көрсүн эмес, системдүү түрдө үн чыкпастан өткөзүш керек деп ушуга баруудаймын. Анан кийинкиси, биз балдарыбыз дагы, ата-энебизге дагы бир багыт беришибиз керек. Ата-эне тарбиялаганы жакшы, мугалим тарбиялаганы жакшы, бирок ал аздык кылат. София атары айтмакчы, этого мало. Эмне дегенде биз балдарды жалпы эле Кыргызстан элибиз бир нерсеге өзүнө өзү тарбиялоого үйрөнүшүбүз керек. Мына ал китеп 3 жаштан 99 жашка чейин өзүнө өзү тарбиялоону жазды. Мына азыр 3 жаштан 90-да биздин жашыбызда, мен 60-да болсом, мен деле тарбиялашым керек. 80-ге барганда дагы, 90-га барганда дагы мына өзүнө өзү тарбиялоо, бул дагы эми бизде мындай болуп калды Кыргызстанда. Японияданбы, же болбосо Швеция, Германия, Сингапурдан келсе жаңылык деп кабыл алабыз да. Бул дагы бир күн келет. Бир кезде мен тез окуп түшүнүү дегенди 30 илгери киргиздим эле. Баары мени сындады. Бул начальник класста бар, 10-11-ге киргизбе деп. Скорочтение келди, азыр пул төлөп окуп атат. Мына ал китепте убакытты рационалдуу пайдалануунун сырлары деген бар. Ошону дагы 30 илгери кирген бар убакытты билет да капырга, эми сени инновация, новатор десе ардекени эле киргизе бер. Азыр тайм менеджмент деп келип окутуп, көрсө мен бир хата кылыпмын, мен орусча же англисче айтпаптын да. Биздин кыргыздарга орусча же англисче айтсаң анан ва деп келет экен, анан платный кылсаң окуйт экен да. Мен мунун баарын акысыз кылып коюпмун да. Анан акырында урматтуулар, мына азыр айтып атат, эркин болсун балдар, эркин, 30 илгери эркиндик аркылуу билим берүү дегенди жазган экенбиз. Балдар кандай формада жооп берет, кандай тапшырманы аткарат, алган билимини прикладной, прагматикалык жасап келиш, мынау эркиндик аркылуу билим берүүнүн мынау жерде 30-га жакын жолдорун берип койгон. Биз балдар кандай отурат, басып жүрөбү, ким менен кааласа отурат, бу менен барып отурабы, эркиндик аркылуу. Даже үй тапшырманы сураганда коридорго чыгып кетет. Бири макет жасап келет, бири схема, бири сүрөт эле тартып келет, бири маселени иштеп келет, бири формулаларын эле жазып келет, бири диаграмма түзүп келет. Мына азыр айтып аткан ошол бардыгы мына ушул. Ушул методика жакшы натыйжа берди. Кайсы дегенде Кыргыз патенттен патент берилди. Мына патенти менен да. Андан кийин мына ал китеп 2018-жылкы опрос боюнча жаштардын арасында Кыргызстанда эң көп студент окуучулардын арасында окулган китеп болду. И бул азыр орус тилиге которулду, түрк тилиге которулду, анан кийин англис тилиге которулуп Лондондон чыкты. Мына отзыв берген адам Анна Михайловна Прихожан, бул москвалык профессор, академик, а Джек Холбрук бул Лондон. Кээ бирөөлөр эми капырагай айемде эле айта берет, эне мектебине эле айта берет деп. Эми урматтуулар, эми мындай деген сөз бар экен да. Истину надо придется повторять 1000 раз, потому что ложь повторяется миллионами деп. Эми бир ушул керек экен, шуну айтса, шуну оорлобой эле кабыл алып койгула. Туура кабыл алгыла. Эми качан бул эми Финляндия же Сингапур деп келсе анан кабыл алабыз.
ито мына Салтанат Бейшенова Таластан жазып коюптур. Мына жерде турат, мен сизге көрсөттүм. Сингапур методу менен АЕМ методунун 80% окшоштуктарын берип коюптур. Мынакей Пизанын талаптары менен мынау устаттык өнөрү АЕМдин окшоштуктарын берип коюп, бая айтканымдай өзүбүздө мына мен Бектур Исаковдун педагогикалык даанышман китептерин окуп чыктым Таластан. Азыркы бизге жаңылык дегендердин 50-60%-ынын ичинде бар. Кыргыздар өсөбүз десек, өсөр эл өзүнү сыйлайт. Сайдылканов агайыбызбы, Дүйшөн агайыбызбы, Мелис агайыбызбы, Тынчтык агайыбызбы, Казыбек агайыбызбы, бая мен балдарыма биз марттыкты издейбиз, биз жаңылыкты издейбиз дегенде, кегиле өзүбүздүн ичибизден жаңылыкты издейли. Анан ону кең пейилдик менен, кызганыч эмес, марттык менен алып чыгалычы. Мана Жакшылык Матанов деген мыкты жигит бар. Данияр деген мыкты жигиттер бар. Санжар деген балдар бар. Азыр олар билим берүүдө өтө чоң жаңылыктарды жасап атат. Алтынбек деген, Жейеналиев деген балдар бар. Мына биз качан гана өзүбүздөн чыккан дагы чыган балдарды, мына Казыбек өзүңүз атына атасак, окумуштууларды, ишмерлерди, ошондо өсүү жакшы болот деп ойлойм. Чоң рахмат агай. Ушул эмени биз кабыл алалы. Анан таратып баштайлы. Кудай буйрса. Жакшылыкты көрүүдө, Жакшылыкты көрөлү. Кинода кылайлы. Жакшылыкты көрөбүз. Агайга жолукканда ат жетпеп турат, мен мынча жолукчулук көрдүм. Жакшылыкты көрөлү, анан өзүбүздөн чыккан табылганы көрөлү. Жакшылык ол этикалык категория. Ал эми табылга бул уже инновационный категория. Маны берсеңиз, кандай гана сонун нерселерди, методикаларды тапкан мугалимдер бар. Мен бир нечесиден көрдүм. Отчаяние дейт. Енді біздікі бағаланбайды да. Ал үшін Россиядан, Америкадан, Сингапурдан келіш керек, анан бағаланат деп чөгүп кетип атат да. Андай эмес да, урматтуулар. Ахматалы Алимбеков деген бар, Манас университетиде. Сонун эмгектери бар да балдарчы. Мамбет Акуновду айтып кеттим. Сулайман Рыспаев да сөз жөнүндө сөз деген. Өзүбүз ошолорду бааласак менимче жакшы болот. Ооба. Челлендж кылалы муну. Кудай буйрса жасасак болот, абдан сонунда. Анан эми жана агай ата-энелер жөнүндө айтып атканда абдан жакшы пикирди айтып кетти. Ата-эне болуш үчүн окуш керек депчи. Анан эмне себептен жана башынан бери ушул билим берүү системасына көбүрөөк кайрылдык? Себеп дегенде ар бир ата-эне ушул билим берүү системасындагы өзгөрүүлөр жөнүндө абдан жакшы кабардар болуш керек. Ошол билим берүү системасы, мисалы, үй бүлө менен үйдөгү тарбия менен мектептеги тарбия бири-бирине айкалышса гана көп ийгиликке жетебиз да. Туура. Ошон үчүн агай абдан сонун пикирди айтып кетти. Ата-эне болуш үчүн да окуш керек. Билим алыш керек деп. Анан бул багытта жана сиз өзүңүз да чекесин чыгарып айтып кеттиңиз. Ушул таамай долбоору жөнүндө ушул ата-эне менен мугалимдерди бир аудиторияга бириктирип атасыз. Ошол жанагы агай айткандай Кыргызстандагы эл аралык деңгээлдеги абдан мыкты деген 30 спикерди алып келип, анан кичинекей бир 5000 сом эми эң кымбат окуу жай, эң арзан окуу жайда азыр 30 миңден кичине жогорураак да. Анан 5000 сом бир жылдык окуу үчүн бул мындай жөн эле текей эле нерсе да. Анан ушул таамай долбооруңуз жөнүндө, анын идеясы жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат агай. Таамай долбоору Оразалы агай айтты, биз мугалимдин милдети окуучуга таамай так билим бериш керек дейт да. Анан ошо кайып өтпөй таамай тийсин дедик. Негизги идея мындай да, таамай долбоорунуку ата-эне мугалимдерди бир ой жүгүртүүгө, бир түшүнүккө алып келип алсак, ошо билим берүү, тарбия жаатында. Анан ошондо иштешүүгө жеңил болот деген ой болду да. Мисалы, мен мугалиммин да. Анан мен айтып атам да, балаңызга бүгүн бир сөз окуп калыптыр, бир мактап коюңузчу десек, эми азыр көп ата-энелер антпайт да. Анткени биз ушул багытта иштейбиз. Бир сөз, эмнесин мактайм дейт да. Бул ошол мактоо, ишеним кайра келип, андан 10 сөзгө, 100 сөзгө алып келген атпайбы? Түпкүрүнчү. Ошол сыяктуу ушул жаңылыктарды ата-эне мугалимдерге
1 жыл бою шашпай тараталы деген ой болду да. Анан жаңылыкты кимден алабыз дегенде Кыргызстанда эң алдыңкы педагог, новатор, методисттердин баарын башын коомдук ишмерлерди дагы бириктирип ушул билим куржунунан бөлүшсүн дедик да. Ал жакта мисалы Гапыр Мадаминов агайыбыз бар, сиз өзүңүз барсыз, Дүйшөн Шаматов агайыбыз бар, Орозали Сайдылканов агайыбыз бар. Кыскасы Кыргызстанда билим берүүдө кимдей бир алгылыктуу салым кошуп атса, жана өзү түшүнүгүн өзгөрткөндөрдү бириктирип, анан ушуну коомго жайылталы деген ой менен бердик да. Жыйынтыгында мен ойлоп атам, кыялданып атам. Элестетиңиз, бир айылдан бир 30-40 же балким 100 адам ушул долбоорго катыша турган болсо, ушул айылда бир мейли 50 адам дейли. 50 адам бир ойдо. Көрсө балага ишеним артыш керектир го. Ушул 50 адам эле ошол айылды тарбиялап коймокко дейм да. Анан билим берүүдө бир чоң орусча скачокту го бир секирик болотпу деген бир кыялыбыз, оюбуз бар. Кудайым буйрса, долбоорго ар бир экинчимде өзгөчөлүгү болду. Ар бир адам катышканга бир мүмкүн боло тургандай кылып түздүк да. Анан арасында негизи жалаң гана өзүбүздүкүлөрдү коштук. Анан арасында 1-2 азыркы бир чоң маселелер бар экен. Мисалы, инклюзивдүү окутуу. Эврика окуу борборунда 10 миңден ашык окуучу окуттук да, 4 жылдан ашты. Анан башында начар окуган окуучуларды окутчу элек да. Начар окуган окуучуларды жакшы окуйт деген идея менен бердик. Результат аябай жакшы кетти. Бирок акыркы учурда результат биз каалагандай болбой баштады. Анан маселе мендеби же мугалимдердеби деп ойлоно баштадык. Мугалимдер ыйлап келет. Могу баланы мен окута албай атам. Анан Японияга барганда көрүп келдик да. Көрсө инклюзия деген Кыргызстанда аябай мындай кулачын жайып бараттыр да. Мисалы, медицинасы өнүккөн Японияда 10 окуучунун бири инклюзив экен. Бул аутист, ДЦП, ДПРР, бат кыймылдайт, жай кыймылдайт толтура эмеси бар да. Кыргызстанда кандай? Белгисиз. Анткени биз аны аныктай элекпиз да. Мисалы, мага ушу Эврика окуу борборуна келгендердин айрымдары ошондой да. Окуучу бар да, деп да. Ушул баланы окут. Мен тамашалап айтам, япондор инклюзивдүү балдарды коомго адаптация кылып атса, биз окутуп атырбыз да. Анан бирок уланта беребиз деген ойдобуз. Кудайым буйрса. Болгон ошол багытта жалпы элге түшүнүк керек болду. Инклюзия бул оорукчан эмес. Инклюзия болгону өзгөчө башкача бир мамилеге, билим берүүгө муктаж окуучу. Анан ошого Япониядан эксперт чакырдык. Азыр 12 жылдык деп атабыз. Кандай болот, эмне болот? Өзөктүк түшүнүк. Эмнеге Сингапур? Эмнеге 12 жылдык? Анан ошол Сингапур адиси менен да сүйлөштүк. Ушу бизге ошо 12 жылдыкты үйрөтүп аткан. Анан ушул долбоорго катышып, ушул биздин ага эжелерибиз менен чогуу ушул билим берүүдө бир жакшы түшүнүктөрдү, билимдерди жайылтат деген ой менен Тамай долбоорун иштеп чыгып, буйрса жайылтып атабыз. Жакшы. Ошону колдоп аткан сиздерге чоң рахмат айтам. Эми идея оңой менен жаралбайт. Идея жаралса дагы ал оңой менен ишке ашпайт да. Анан чындыгында бул ошонун баарын бир мисалы ата-эне менен мугалим азыр бир аудиторияда биригип алып окуучулар үчүн иш алып барбаса, анда бул өтө бир чоң маселени улам барган сайын улам көйгөйдү жаратып жүрүп отурат да. Анан эми бүгүнкү эфирибиз дагы аягына чыгып келатат, агай. Өзүңүздөргө эркин микрофон берели. Өзүңүздөрдүн эмне оюңуздарды айткыңыздар келсе, эмнени жеткиргиңиздер келсе, ошол жөнүндө бир аз эркин микрофон агай. Алгач дагы бир жолу ушул чакырып подкаст интервью алып ой пикирибизди сураганыңыздарга сиздерге рахмат. Казыбек мына уюштуруучуларга тынчтык. Мен биринчи кааларым Кудай дейик, дүйнөдө тынчтык болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун, чек араларыбыз. Жаштарыбызга Кудай өмүр берсин. Уруларга Кудай шифа берсин. Анан эми мына кесибибиз жагынан билим берүү тармагы боюнча болсо, мына башталып жаткан жаңылыктар жакшы даярдык менен жугумдуу болсун. Анан мына жаштарыбыз, окуучу студенттерибизге ушу билимдин баалуулугу сиңсин.
билим сиңсин дегеним жок. Билимдин баалуулугу сиңсе, билимди өзү издеп табат. Ооба. Анан ошону менен эле параллел адамгерчиликтин баалуулугу сиңсин. Анан этнопедагогикалык баалуулуктар десе эле жана Тынчтык айтып кетти, боз үй менен эле ат жабдыктары ал жакшы, бирок кыргыздын марттыгы, берешендиги, кең бейилдүүлүгү айтып атпайбы, япондор үйрөнөт экен деп, ушундай бир үйрөнө турган жактарыбыз болсун. Анан билим берүүбүздө болсо мугалимдерибизге Кудай мындай ден соолук, ишеним, сабыр берсин. Жетекчилигибизге мындай ушу баштаган жаңылыктарыны элге жага турган кылып жакшы алып чыксын. Анан мындай калыстык, адилеттүүлүк берсин. Мына азыркы билим берүүнү түзөтөбүз деп чоң эмгектер болуп атат. Бирок билим берүүнү жаманбы, жакшыбы, сайыз ыдырап мугалимдерге 3 ай, 6 айда 1 айлык бергенде иштеп жүргөн мугалимдер унутулбасын. Ооба. Мындай жакшы бир сый орундарга, жакшы бир сыйлыктарга, жакшы бир семинар, форум, конференцияларда Бектир Исаковдардын жок эле дегенде өзү келе албаса ата алсын. Ошондо анан Кудай ийгиликке жол берет. Ошого мен эме кыламын. Ал эми жаш мугалимдерибизге болсо санарып жакшы, IT технология жакшы, бирок бир кайрылып айтып кетемин. Педагогиканы, дидактиканы, психологияны, этнопедагогиканы үйрөнбөсө, өзүбүздөн чыккан жакшы бир тажрыйбаларды үйрөнбөсө эгер, жалаң бир жактуу бир ишмердүүлүк менен ийгиликке жетиш кыйын. Ошол үчүн балдардын кабыл алуу, Z альфа поколениянын кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнү үйрөнүп, мына искусственный интеллект, жасалма интеллект деп атат. Жасалма интеллектти иштетүү үчүн андан бийик интеллектке ээ болуш керек. Мен кайрылып айтам, жасалма интеллект деп жүрүп, табигый интеллектибизди жоготуп албайлы. Бул чоң маселе. Анан аламдашуу кетип атат. Аламдашууга адамдашуу менен жооп берели. Ал дегени эң биринчи билимге караганда дагы тарбияны, адамгерчиликти алдыга коелу деп айтам. Рахмат агай, чоң рахмат. Анда Тынчтык мырза, сизде кезек. Чоң рахмат. Мен сөздүн акырын Капыр агай айткан нерсе менен ушуну биз да ишке ашыралы. Анан жалпы ата эне мугалимдер көрүп атса, ошо жалпыбыз кабылдайлы деп айтат элем. Жакшылыкты көрө билели. Жакшылыкты көрө билели. Ден соолугубуз чың болот да, чын. Мындачы. Боору аз болот ачыгын айтканда. Анан жакшылыкты көрө билүү, бул ошо коомдун өнүгүшүнө да бир жакшы салым болмок. Ошол анан азыр ушундай заман болду. Капыр айтып атат, Z альфа муну деп. 2025-тен кийинкилер бул бета муну деп атат. Булар жасалма интеллект өзүнүн колду дене мүчөсү катары кандай көрсөк, жасалма интеллект ошондой көрүшөт дейт да. Демек биз аябай изденүүгө кадам ташташыбыз керек да. Ата эне мугалим айырмасы жок. Тынымсыз изденүү менен алек бололу деген чакырык кылмакмын. Чоң рахмат агай. Рахмат, бар болуңуздар. Чындыгында бүгүнкү көрсөтүүбүздө абдан бир маанилүү маселелер козголду. Айрыкча окуучуларыбызды сиз айткандай билимдин баалуулугу сиңирүү маселеси, билимдин өзүнө эмес, билимдин баалуулугун сиңирүү. Андан сырткары ошолорду инсан катары, адамгерчиликтүү мындай бир адам катары тарбиялоо маселеси. Анан ошол жердеги ата эне менен билим берүү системасында мугалимдердин ролу абдан маанилүү маселелер козголуп чыкты. Эгерде ошол билим берүү системасына күйгөн адам болсо, ошол жерден абдан сонун бир идеяларды алып чыгат деген ишеничтемин. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык агай. Алтындай убактыңыздарды бөлдүңүздөр. Ошол убактыңыздар үчүн, өзүңүздөрдүн чын ниетиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, дайыма өмүрүңүздөргө береке берсин. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен Кудай буйрса биздин кезектеги Таамай подкастыбыз жыйынтыгына келип калды. Бүгүн бизде конокто ошол Кыргызстандагы педагогикалык багытында, билим берүү багытында аттын кашкасындай таанымал болгон Капыр Мадаминов агайыбыз,
жана жүрөгү менен берилип чын жүрөктөн мугалим болуп ошол билим берүү системасына салымын кошуп жүргөн меценат агайыбыздын бири Тынчтык агай болду. Кийинки жолугушубуз мындан да кызыктуу, мындан дагы жакшы бир инсандарды чакырып жолугабыз деген ишеничтемин. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Рахмат.